Асел Кадырбекова абалы оор бойдон калууда. Кечээ 26-июнда Бишкек шаарынын Медерва жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде чоң жол кырсыгы болгон. Кырсыктын кесепетинен 3 адам жабыркаган. 4-шаардык ооруканадан ырчы Асел Кадырбекова өтө оор абалда жеткирилгенин, азыркы учурда жандандыруу бөлүмүндө жатканын журналисттерге билдиришти. Ал баш мээсинен жаракат алган, акыреги сынган жана башка жаракаттары да бар. Эс учун келе элек, ден соолугу өтө оор деп бааланат, деди оорукананын директору Алмазбек Кубатбеков. Эл журтка кайрылды. Кагылайын калың журт. Оор суноо башка келип, өкүл кызыбыз Асел кырсыкка кабылып, ооруканада оор абалда. Жаратуучудан алакан жайып, жалбарып, ырайым тилеп, дуа кылып коюңуздарды өтүнөм. Аллах эн боорукер зат. Үлгүлүү ырчы Нурлан Насип Асел Кадырбекова боюнча жооп берди. Анын абалы оор. Ырчы Асел Кадырбекова автокырсыкка кабылганын кесиптештери арасында айтылган. Бул боюнча ырчы Нурлан Насипке байланышканыбызда маалыматты ырастады. Абалы оор деген Нурлан Насип жубайы учурда Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда жатканын билдирди. Дарыгер Асел Кадырбекованын алган жаракаттары тууралуу айтып берди. Жол кырсыгы кечээ 26-июнда саат 3:47 Медеров менен Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Кырсыктын кесепетинен 3 жаран жаракат алган. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Кадырбекованын өмүр баяны. Асел Кадырбекова 1991-жылы 19 мартта Ош облусуна караштуу Кара Суу районунда төрөлгөн. 29 жашта. Билими Ош облусундагы финансы юридикалык коллежинде билим алган. Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетинде окуган. Чыгармачылыгы 2010-жылдан сахнага Кыргыз кыздары деген аталыштагы ырыгы менен чыккан. Репертуарында Кыялбайм, Эркелет, Жаныңда болсом дейм, Жаз жамгыр аттуулары бар. Үй бүлөлүү, ырчы Нурлан Насиптин жубайы, бир кыздын энеси. Маалымат булагы Спутник Чекит KG. Асел Кадырбекова ырчы, атам депутат болчу, аны менен эми катташа баштадым. Жалгыз апасынын гана эрке кызы болуп келген Аселдин чыгармачылыгын атасы колдой баштап, ырчынын кубанычында чек жок. Табиятынан аз сүйлөгөн, ырчынын көбүрөөк сүйлөтүп, жан дүйнөсүн ачып бергенге аракет кылдык. Асел, куш келипсиң, 1 сааттан ашуун убакыт кечигип келдиң, боенуп күзгүнүн алдында көбүрөөк болгонсуң го. Саламатсыздарбы? Боенуу жактан тажрыйбалуумун, ага убакыт деле короткон жокмун. Күн суук болуп калгандыктан жылуу кийимдеримди таап кийип, калың кийимге бир аз көнбөй күзгүгө көбүрөөк карандым. Анын үстүнө эшикке чыксам кар жаап, сууктан машинам тоңуп калыптыр. Машинамдын үстүндөгү карды тазалоого, жылытууга убакыт кетти. Унамды карда биринчи жолу айдагандыктан жай айдап келдим окшойт. Боенуу жагынан тажрыйбалуумун деп калдың. Сен ашыкча чаптап алат, боенбосо сулуу дегендерге оюң кандай? Бул менин сахнадагы образым. Эгерде мен мынтип боенбосом, назик болбосом, сахнада өзүмдү жоготом деп ойлойм. Андыктан ушул ашыкча боегум назиктиги менен Асел Кадырбековамын. Боенгон мага жагат. Үйдөн апамдар деле ашыкча боеносуң деп айтып калышат. Жүзүңдө өзүңө жакпаган кемчилик барбы? Мен аябай уялчак адаммын. Өзүмдү жакшылап карасам, кээде көзүм жакпай кетет, кайра оозум жакпай калат дегендей. Кыскасы менин жүзүм кубулума десе болот. Бирок Кудайга шүгүр, көзү бүтүк, мурду чоң болбой ушундай жаралганыма. Көптөр мени көзүнө сурма жасаткан деп ойлошот экен. Менин көзүм өзү ушундай. Балким картайганда кемчиликтерим билинип баштаса, карылыкка моюн сунуп келбей жасатышы мүмкүн. Сулуулар сүйүүгө туруксуз болот дешет. Сулуулуктун запкысын тарткан учуруң болду беле? Өзүмдү сулуу деп эсептебеймин. Мен сүйүүгө туруктумун. Бирөөнү сүйсөм, аны эч качан башкага алмаштырбай акырына чейин сүйөм. Канча жамандык кылса деле жакшы көрүү сезими сакталып кала берет. Мен табиятымдан ушундай адаммын. Сулуулуктун запкысына деле көргөн жокмун. Болгон артыңдан жигиттер көп эришит. Ага кошо көп ушак эришит экен. Ырчы болуш үчүн өң келбеттен сырткары үн да болуш керек. Музыкалык билимиң барбы? Тилекке каршы музыкалык билимим жок. Буйруса вокалдан сабак алсам деп жүрөм. Чынында эле менин үнүм жоктур, бирок каалоом күчтүү. Мен эптеп эле же ойноп ырдап жүргөн жокмун. Жүрөгүмдөн аракет кылып ырдайм. Вокалдык тембр жакшы эмес экенин мойнума алам. Айтылат го, 1% талант болсо 99% эмгек деп. Андыктан мен эмгектенем. Менин ырларымды уккан, мени жакшы көргөндөр деле бар. Мен ошолорго үчүн ырдайм. Жактырбагандар укпай эле койсун. Жаңы жаздырган Эркелет деген ырың Нурлан Насиптин Эркелетсемби деген ырына жооп эмеспи? Биздин ырчы кыздар турмушка чыгарда эркелеп калчу эле. Жок, Нурландын ырына жооп эмес. Жөн гана өзүм эркелегим келди. Турмушка чыгуу менин фобиям десем болот. Андыктан азыр күйөөгө тийүү планымда жок. Көптөр айтышат, убакыт келди күйөөгө чык деп. Убакыт келди деп эле күйөөгө чыгып алган болбойт. Көп курбуларым, тааныштарым турмушка чыгып кайра ажырашып кетип жатышат. Жашоодогу эң кыйын нерсе
жар тандоо болуш керек. Жолдошум менин жанымда жүргөн эле адам эмес, балдарымдын атасы болот. Ошондуктан шашпай, жаңылбай жан шеригимди издеп келем. Сен издеген жан шеригин байлыгы ашык ташкан, чыгармачылыгыңды колдогон, бирок карыган киши болуп калсачы? Сүйүү жашка карабайт дешет. Ар бир адамдын тандоосу бар. Сүйүп калса жакшы, мени кызыктырбайт болчу. Эгер ошол адам менен өзүмдү бактылуу сезсем, эмнеге болбосун? Эң негизгиси адамгерчиликтүү, мени түшүнгөн, чындап жакшы көргөн адам болуш керек. Мага канчалык жакшы мамиле кылса, мен ага эки эселеп кайтарганга даярмын. Кичинекей Асель кандай кыз болгон экен, мектепте кандай окучу элең? Бала кезде апамдын жанынан чыкпаган назик кыз болчумун, ыйлак, өжөр элем. Жалгыз кыз болгондуктан өзүмчүл болуп өстүм. Үйдөгү апам экөөбүздүн буюмдарыбызды эч кимге карматчу эмесмин. Көз жашым дайыма даяр турчу экен. Тайекелерим сени карап туруп ыйлайт десе эле ыйлап жиберчү элең деп күлүп калышат. Мен ырчы болот деп эч ким күткөн эмес. Индия кинолорун көрүп актриса болом деп кыялданчумун. Сулуу кыздарды көрүп модель болгум келчү. Чынын айтыш керек, мектепте жакшы окуган жокмун. Эмнегедир билимге көп көңүл бурган эмес экенмин. Өзүм орус мектепти бүткөм. 20 бала 3 кыз дос болчубуз. Ошол досторубуз менен эле шалпактап жүрө берчү экен. Азыр терең билим албаганыма өкүнөм. Үй бүлөң тууралуу айтып кетпесең болбос. Түбүм Кара Суудан, Ош шаарында өскөм. Учурда үй бүлөбүз менен Бишкекке көчүп келгенбиз. Апам Дилбар тиш доктур, Канат Мурат деген эки иним бар. Канат юридикалык академиясында окуса, Мурат гимназияда окуйт. Атам Кадырбек убагында чоң кызматтарды иштеген, жогорку кеңеште депутат болгон. Учурда жеке бизнестер менен алек. Эмнеге атаң тууралуу айтпайсың деп көп сурашат. Мен кажет жок деп ойлочумун. Көрсө ал жөнүндө айтышым керек экен. Мурда атам биздин жашообузга кийлигишчү эмес. Эми буюрса чыгармачылыгымды да, жеке жашоомду да колдоп, кеңештерин, сыр пикирлерин айтып жардам бере баштады. Атамдын өздүнүн үй бүлөсү бар. Ал жакта бир туугандарым менен жакшымын. Алар менен катышып турам. Жакында эле атам машина белек кылды. Көптөн бери машина алгым келет деп кулак мээсин жей берчүмүн. Деп эле койчу. Көлдө эс алып жүргөндө күтүүсүздөн эле машина алып койдум деп чалып калды. Кубанычтан кантип учуп келгенин да билбей калдым. Кыялданып жүргөн машинамга жеттим. Машина айдаганды билчү белең, машина айдаганга аябай кызыкчумун. Досторумдун унааларын айдап турчумун. Ошондуктан бат эле үйрөнүп кеттим. Апам окуу, айдоочулук күбөлүк ал, анан рулга отурасың деп шарт койду. Ошондуктан 3 ай окуп, анан унаа башкарганга уруксат алдым. Маалымат булагы Суперчекит KG.